Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Куттуу Рамазан айы жыл ичинде бир мусулмандын Аллага эң жакындашкан айы, эң көп сооп амал иштей турган ай. Рамазан айы куттуу Курандын түшүрүлгөн айы. Бул айда бир күн бар 83 жылдык ибадатка тете деп айтылат. Мына ушундай чоң мүмкүнчүлүк болуп турган айда кез менен биз мусулмандардын кетирген каталары бар. Бул видеодо бул каталардын 5-өсүн силер менен сөз кылабыз. Баса, достор, бул видеодо 2 Куран үйрөтөбүз иншаллах. Бирөөсү Instagramда, бирөөсү YouTube'да. Сиздин кылышыңыз керек болгон нерсе Instagramда бул видеонун астына бир досуңузду отметка кылып коюңуз. Муну кылуу менен сиз кайра эле бир жакыныңызга пайдалуу иш кылган болосуз. Ал эми YouTube'да болсо ушул видеонун астына бир комментарий жазып койсоңуз жетиштүү болот. Конкурстун жыйынтыгын эртең таравих намазынан кийин чыгарабыз иншаллах. Биринчи ката. Ооз бекитүүгө, сахурга, сугурга, саарлыкка турбай коюу. Ар кайсы чөлкөм ар кандай айткан сөз. Түн жарымдагы ооз бекитүү. Кээ бир адамдар тилекке каршы түн жарымда ооз бекиткени турбай койсом, күн ичинде сообум көп болот деп ойлошот. Бул туура эмес. Аллахтан дагы мээримдүү, пайгамбарыбыздан дагы таква болгондун кереги жок. Ооба, динде ибадатты аткаруу канча кыйын болсо, сообу да ошончо көп боло турганы айтылат. Бирок жок жерден адам өзүн өзү кыйнагандыгында дин туура көрбөйт. Анын үстүнө түн жарымда ооз бекитүүгө ойгонуу бир гана тамак жегендик менен чектелген амал эмес. Балдай болгон ширин уйкуңду Аллах үчүн бузуп ойгоносуң. Кандай сонун? Ойгонуп түн ортосу даарат алып тахажжуд, түнкү намаз окуйсуң. Асман эшиктеринин ачылып, бардык дуалардын кабыл болгон учуру. Аллахтын жокпу кулдарымдан менден бир нерсе тилегенин берейин. Жокпу кулдарымдан менден кечирим сураган, кечирейин деген учуру. Ошондуктан деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саарлыкта силер билбеген көптөгөн берекет бар деп буйрган. Экинчи ката орозо тутканды милдет кылуу. Апта сайын жума намазы учурунда кайгыруу менен күбө болгон жагдайыбыз. Машинабызды эл өткөн жерге жолду бөгөп кое салабыз да мечитке кирип кетебиз. Намаздан кийин бирөө машинаңды туура эмес жерге коюп салыпсың десе, кудум эле ал адам үчүн намаз окуп жаткандай, "Эй, мен намаздан чыктым" деп беттен алабыз. Жок дегенде кечирим сурап койбой. Дал ушул көрүнүш кээде орозо менен да болот. Ооба, орозодо өзгөчө баштапкы күндөрүндө адам кыйналат. Баштапкы бир канча күн ооз ачарга жакын нерв на пределах болот. Бирок себеби эмне болсо болсун, туткан орозобузду милдет кылып, башкалардан женибизди чыгарганга акыбыз жок. Кылган жакшылыгыбызды, берген садакабызды же туткан орозобузду башкаларга милдет кылуу менен анын сообун жоготуп алуудан коркушубуз керек. Үчүнчү ката көп уктоо. Орозону шылтоо кылып, сыртка чыксам кыйналып калам деген ой менен уктай бергендик да туура эмес. Башында бир канча күн чыдап койсок, орозодо адамдын денеси тескерисинче сергек болот. Бир жыл бою денеде топтолгон ар кандай шлактардан арыла баштаган дене тазаланган сайын адам дагы да энергичный боло баштайт. Албетте биз ден соолукка пайда деп орозо тутпайбыз. Бирок денебиз сергек болгон сайын Рамазан айында биз да ибадатта болсун, Куран окууда болсун, кайрымдуулукта болсун же деги эле күнүмдүк иштерибизде болсун, дагы да активный болгонубуз туура. Төртүнчү ката. Бир гана ашказанга орозо туттуруу. Исламдын ичинде ислам бар. Намаздын ичинде намаз бар. Орозонун ичинде орозо бар. Адам бар намаз окуйт. Намаз окуп жатканда кыла турган жумуштарын, намазды бүткөндөн кийин кайда барарын, кимге телефон чаларын ойлоп намаз окуйт. Адам бар намаз окуйт. Жүзүн кыблага буруп, колдорун көтөрүп, Аллаху акбар дегенде улуу жараткандын астында турганын жүрөгүнүн түпкүрүнөн туят. Ал кезде бул адамга асман жер жана экөөнүн ортосунда болуп жаткан нерселер кызыктырбайт. Булардын баарын унутат. Окуган аяттарынын ар бирин сезип окуйт. Аяттын маанилерин дилинде туят. Бул намаздын ичиндеги намаз. Адам бар орозо тутат. Түн бир окумда туруп тамактанат, түшкө чейин уктайт. Кечке чейин эптеп бир нерселер менен убакыт өткөрөт. Кечинде кайра курсак жарылганча тамак жейт. Күн батканча тамак жебеген эле болбосо, жашоосунда эч кандай өзгөрүү жок. Адам бар
орозо тутат. Орозону бир гана курсаган эмес, баштап жүрөгүндө тутат. Жаман ойлордон, жек көрүүдөн, кызгануу көрө албастыктан арылат. Жүрөгүнөн телегени ушул куттуу айда Аллахтан бир гана жакшы нерселер болот. Ар кимди жамандап ушактай бербейт. Анын ордуна өзүн өзү анализдей баштайт. Бир күнүн, бир жылын анализдейт. Башкаларны жамандаганга кетирген убактысын өзүнүн өнүктүрүүгө жумшайт. Сүйлөсө жакшылыкты сүйлөйт. Бул адам курсагынын жанында, жан дүйнөсүнө да орозо туттурат. Бул орозонун ичиндеги орозо. Жөн эле орозо туткандар деле сообун алат иншаллах. Мен бул нерсени Аллахтын чексиз берешендигине тоскоол катары көрсөткүм келбейт. Балким эми эле орозо тутуп баштаган адам орозонун ичиндеги орозону түшүнбөшү мүмкүн. Бирок орозодон максат ашказан менен катары жан дүйнөнүн орозосу экендигин да унутпаңыз. Бешинчи ката. Эң чоң ката. Түшүнгөн адам үчүн катастрофа. Рамазан айына жетип, орозо карамабай койгондук. Намаз окуу бактысына ээ болгондор билсин, бул насип. Болгондо да чоң насип. Күн сайын 5 жолу бутуң баскан жерге бетиңди коюп, Аллахым, мен сага кул болдум. Сага кул болуу менен эркиндикти таптым. Бул жалганда сенден башка эч кимдин астына башымды ийбедим. Итибарым сенин жаныңда, кадыр баркым сенин жаныңда. Аллахым, мен сага кул болдум. Сага кул болуу менен бактылуу болдум дей билгендик бул насип. Ар бир тамгасы чоң тамгалар менен жазылыш керек болгон насип. Дал ушунун сыңарындай Рамазан айына келип орозо кармоо да насип. Убакты сааты келгенде орозо кармагандар Кудайга 1000 мертебе шүгүр кыла турган, кармабай калгандар бармак тиштеп арман кыла турган насип. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү минбарга мечитте жума окулганда чыга турган тепкич чыгып баратып 3 жолу катарынан амин деп айтат. Намаздан кийин сахабалардан кээ бирлери я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, адаттан сырткары бүгүн сен 3 жолу амин дедиң. Сыры эмнеде дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип жооп берет. Жабраил периште келип мага 3 дуа кылды. Мен бул 3 дуаны коштоп амин дедим дейт. Баштап ата-энеси улгайып калгандан кийин аларды карабай койгон, аларды кур кылган адам жер менен жексен болсун же оңбой калсын деп дуа кылды. Мен амин дедим дейт. Артынан я Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сенин атың аталганда салават айтпай койгондор жер менен жексен болсун же оңбой калсын деди. Мен амин дедим. Үчүнчүсүндө Рамазан айын жашап, бирок күнөөлөрүнөн арыла албаган, Рамазан айынын берекетинен пайдаланып орозо тутпаган адам жер менен жексен болсун же оңбой калсын деди. Мен амин дедим дейт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям өмүр таржымалын жон тербизи менен сезе билүү бүгүнкү доордун мусулмандарынын эң чоң муктаждыгы деп айтаар элем. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин деп ааламдарга мээрим пайгамбары катары жиберилген адам. Ыйлаган бир баланы көрсө, аны менен олтуруп ыйлай тургандай боорукер адам. Арыктап кыйналып калган төөнү көрсө, көзүнө жаш алып жүрөгү титиреген пайгамбар. Үммөтүм, үммөтүм деп дүйнөгө келип, үммөтүм, үммөтүм деп дүйнөдөн кайткан пайгамбар. Ар бир пайгамбарга бул дүйнөдө бир жолу өтө чоң дуа мүмкүнчүлүгү берилди. Мен ал мүмкүнчүлүгүмдү ахиретте үммөтүмө шапаат кылыш үчүн сактап койдум деген мээримдүү адам. Махшар таласында ар ким өз жанын кантип куткарам деп күйпөлөктөп жүргөндө дагы эле үммөтүм, үммөтүм деп үммөтүнү тозоктун отунан кантип алып чыгып бейишке алып кирип кетем деген пайгамбар эмнеге орозо тутпай койгон адамга жер менен жексен болсун, оңбой калсын дегенде амин дейт. Анткени Рамазан айына чейин жашап, ушундай сонун мүмкүнчүлүктү колдонбой койгон адамдын колунан качырган мүмкүнчүлүгү Жабраил периштенин айткан дуасына амин дей тургандай чоң жоготуу. Тутканга насип, тутпай калганга насипсиздик. Баштапкы 2 дуаны да ушул үңүттөн карап көрөлү. Ата-энеси улгайганда аны карылар үйүнө берип коюп же кор кылып үйүндө баккан бактысыздардан болбойлу. Кайдан билебиз, балким биздин бейишке киришибиз жылмайып апабызга сунган бир пияла чайда. Атабыздын колунан жетелеп, "Жүр атеке, үйдө олтуруп зеригип кеттиңиз окшойт. Экөөбүз сыртка чыгып басып келели" дегендикте жатар. Ал эми жогоруда бир канча мисал менен айтып кеткенимдей, каны жаны менен үммөтүм, үммөтүм деп күйгөн пайгамбарлардын пайгамбары, Аллахтын эң сүйүктүү кулу болгон жүрөктөрдүн таажы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямдын атын угуп туруп, салават айткандан да эринсек анда бизден өткөн макул адам жокко дейм. Жакшы эле жүрүп, Рамазан айы жакындашканда ашказанын гастрит болуп калгандар, давленияси түшүп кетчүлөр.
өзүм мен деле орозо кармайт элем, бирок деп сөзгө баштагандар. Эгерде тийиштүү адам, мисалы доктор же ден соолук жаатында башка бир адис орозо тутсаң өлүп каласың же бул ооруң дагы да күчөп кетет дебесе, анда ушундай сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, сөзсүз орозо кармаңыздар. Кийин арманда калган кайра эле өзүңүздөр болосуздар. Вассалам.